Менин оюмча мамлекеттик мүлктөр деп аталып атпайбы, туурабы? Демек, мамлекеттик мүлктөр бул мамлекеттики гана болуш керек. Ал эми жеке менчик ээлерине кол тийбеш керек. Алардын мүлктөрү кошо алардын арасында тартылып кетпеш керек деген позициядамын. Ошол эле учурда сиз берген суроо мамлекет иштете алабы же жеке жактар иштете алабы деп атпайсызбы? Бул нерсе бүгүнкү күндө биздин мамлекетибиздин алсыздыгынан улам жеке жактар иштетсе жакшы болот деген нерсе менен келгенбиз. Азыр дагы ошол күмөн ойдо турабыз. Эгерде мамлекет күчтүү болсо, албетте мамлекет иштетип, элди, калкты жумуш менен камсыз кылууга кудурети жетсе, колунан келсе, акыбалы жете турган болсо, мамлекет өз карамагына алса болот. Ал эми айрым чындап эле жеке ишкерлер иштетип, аны гүлдөтүп, өркүндөтүп, өстүрө турган болсо, анда жеке ишкерлер ишин алып барса, бул дагы жакшы нерсе. Эми албетте 30 жылда көп окуялар болгон. Биз көргөнбүз, ошол приватизация деп, ошонун алкагында арзан болбогон эле бир акчаларга көптөгөн биздин өтө стратегиялык бир жагынан, экинчи жагынан өтө маанилүү, үчүнчү жагынан өтө мындай биздин элибизге бир топ ушул акча, экономикалык жактан акча алып келе турган көп объекттер өтүп кеткени бул баарыбызга эле маалым да. Муну эч жашырбаш керек, муну ачык айтыш керек. Бүгүнкү күнү эми тарыхта болбогондой азыр кайра аларды кайтарып алганыбыз бул өтө жакшы көрүнүч. Анткени эгерде биз убагында бир болбогон коррупциялык схемалар менен арзан кетип калган, жөн эле алып койгондор же ал жерде эл ошондой экономикалык багытта кетип аткан жаңы рыночный экономикада түшүнбөй турган деле убакыт деле болуп калган деп айтсам болот да. Бирок ошол момент менен колдонуп калып, бир топ ушул коррупционер, бир топ атка минерлер алып койгону бул туура эмес. Ал элдин байлыгы болчу, ал мамлекеттин байлыгы болчу, ошондуктан элдин байлыгы кайтарылып келгени, мамлекетке өткөнү бул эң туура чечимдердин бири деп айтат элем. Ал эми башка жагы жанагындай өзү чыгарып, өзү завод куруп, өзү бир ушундай бир жетишкендикке жетип, аны алып койгон болсо, албетте андай туура эмес. Бирок андай көрүнүш бизде жок. Иштетүү мамлекет тарабынан жүргүзүлүш керекпи же жеке менчикке өткөндөй эффективдүүрөөк болобу деген пикир? Жок, ал бул экинчи маселе. Ал жерде билесиздер, эми албетте частный компаниялар же мындай жеке компаниялар, алардын иштеши бир тартиби башкача да. Мамлекеттик болгондо эле эптеп урдаш керек, эптеп ошол жерден бир акча кылыш керек, же жеш керек деген мындай принцип калып кала берген да, калыптанып калган. Акырын ал жолуп келатат, бирок переходной периодта государственный частный партнерство же мамлекет менен чогуу биргеликте иш кыла турган принцип менен кете берсе болот. Какой-то часть мамлекеттик болсун, бирок управление жеке компанияларда болсо, ал эффективдүү болот жана мындай реалдуу түрдө иш алып кетип, анан өскөнгө да калып барат. Жакшы башталыштан бери деп айтат элем. Эгерде мындай акыйкатсыз эч бир буга чейинки болбогон нерселерди аягына чейин чыгара турган болсок, анда аягына чейин барып, болгон мүлктөрдүн баарын кайтарып, элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын кайра кайтарыш керек деп, аягына чыгыш керек деп. Туура маселе көтөрүп атасыздар. Мына кечээ күнү дагы биз билишибизче ушу жаңылыктардан угуп атам, мен дагы ошол эле детский мирди дагы кайрадан өлкөсүгө кайтарылып берди деген маалымат чыгып атат. Мен ойлойм, мындай иштер туура деп, анткени мынакей ошол союз тарагандан кийин биздин көбүнчө чоң завод, фабрикалардын баары тең жеке колдорго өтүп кеткен да. Анан азыр эми кайрадан ошолордун баары тең өлкөгө кайтарылуу максатында жакшы иштер алып барылып атат. Эми буну деген мен туура деп ойлойм. Ал эми алардын кийинки тагдыры кандай болот экен, эми биз көрүп атпайсызбы азыр деген сиздер айткандай аукционго чыгарып сатып атканда деле, бирок бул сатып аткан акчаны кайрадан келип бюджетке келип түшүп атат деп. Демек сиз ойлойсуз, жеке тараптарга сатып, ошо жеке тараптар иштеткени эффективдүүрөөк болот деп? Жеке тараптарга сатканы менен бирок деген аны бекер беришкен жок да. Кайрадан эле келип пополнять бюджет республики биринчиден, экинчиден мен ойлойм туура эле деп. Неге дегенде бүгүнкү күндө практика көрсөткөндөй ошо жеке менчикке өткөн ишканалар жакшы иш алып бара атат деп айтсак туура болот да. Эң негизги мыйзамдуулук талаада болуш керек да, муну баарыбырчы. Ошол учурда ошол менчиктештирип жатканда туура мыйзам алкагында иш жүргөнбү? Эгерде ошонун баардыгы туура эмес болсо, аны арине мамлекет алыш керек. Мамлекет муну бүгүнкү күндө өздөрүнө ылайыкташтырып, эгерде мамлекет аны өздөштүрө албайт, иштете албайт десе,
әрине муну жеке жакка аукционго коюп сатыкка чыгарыш керек. Түшкөн каражаттын баардыгын мамлекеттик бюджетке чебериш керек. Бул да болсо бүгүнкү күндө биздин мамлекеттин бюджетине кошумча киришилер болот да. Ошонун негизинде ага мектеп, бала бакча, жол, таза суулар салыныш керек деген ойдомун. Ал эми учурунда мыйзамдуу менчиктештирилген объектилер да бар. Туура жол менен аукциондон сатып алгандар бар, анын баардыгы мыйзамда каралыш керек да. Бул боюнча мындай да, негизи жалпы практикадан карап көрсөк, өнүккөн өлкөлөрдө, мисалы Европа, батыш өлкөлөрүндө, ошол эле биз айтып жүргөн Америка, жакынкы чыгыш Азия мамлекеттеринде баардык ишти жеке жактар кылат. Мамлекет саясатын жүргүзөт, туура мыйзамдарды кабыл алып берип, контроль жүргүзөт. Ошонун баардыгын жеке жактар элге мындайча айтканда кызмат кылат да. Ошонун негизинде мен ойлоймун, эгерде биз ошол система менен кетебиз, ошол жолду тандадык деген мамлекеттин өзүнүн идеологиясы болсо, анда ошондой жолго барышыбыз керек. Анан өнүгүү өзгөрүү тез болот. Анткени жеке жактар иштеткен нерсенин баардыгы ал өзүнүкүндөй көрөт. Өзүн сиз деле үйүңүздү мисалы таза кармагыңыз келет да, жеке жактагы ишканаларда да таза иштеп, байыганга, элге жумуш бергенге ошонун алкагын анан кийин жана салык маселелери чыгып төлөнүп, бюджет да экономикабыз да көтөрүлөт да. Анан кийин жеке жак эми башка жактан да мисалы барып үлгү алып келет. Үлгү алып, ошону ошо Кыргызстанга, Курганга, иштеткенге тезирээк ишке ашырат да. Анан